Til үйрөнүү. Кайсы тил болбосун тилди үйрөнүүдө биз эң биринчи бул туура айтасыз, алфавиттен баштайбыз. Ал эми англис тилиндеги алфавитке кайрадан десем, азыр баарыңыздар алфавитти баарыбыз билебиз го, кийинки дедиңиздерби? Туура. Себеби биз 10-11 жыл бою англис тилин үйрөнөбүз да. Анан көпчүлүгүбүз, мен өзүм деле айтам, алфавитти мен 5 колдой билем деп. Себеби англис тили уктаткан жериңден алфавитти айт десе ABC, анан XYZ деп бүтүрөбүз. Бирок американецтер англис тилиндеги алфавитти андай колдонушпайт экен. Мисалы үчүн мен өзүмдүн экспириенсим, өзүмдүн тажрыйбам боюнча айта турган болсом, Америкага келгенде ABC, XYZ деп билчүмүн. Анан келгенде кээ бир сөздөрдү spell кылып бер же болбосо айтып бер дегенде шашып калчумун. Албетте оңой нерсеге турчу эмес да. Мисалы үчүн Кыргызстанды спell кылып берчи десе KY, RG, анан кантип айтылыр жагын деп ушундай туруп калган учурлар болчу. Буну жашырбайм. Ошондуктан силерге оңой болуш үчүн алфавитти өтпөйбүз. Албетте алфавитти баарыңыздар билесиздер. Башка бүгүн ошол алфавит аркылуу сөздөрдү кантип spell кылып бериш керек же тамгалап айтып бериш керек, ошол тууралуу көбүрөөк кененирээк маалымат берип, жана ошол учурда практика кылмакчыбыз. Бул нерсе албетте бул spelling кылып берүү же тамгалап берүү Кыргызстанда жок. Кыргызстанда мындай нерсени өтпөйбүз. Эмнеге? Себеби Кыргызстанда баарыбыз эле, мисалы үчүн англисче айтса түшүнөбүз, акцентибиз, түшүнүгүбүз бир да. Ал эми Америкага келгенде, мисалы үчүн менин акцентим башка, тигинин акценти башка, сиздин акцентиңиз башка да. Анан ошондо бири-бириз менен сүйлөшкөнгө келгенде, чынын айтсам кыйынчылык туудурат. Мисалы үчүн what's your name деп айтып аткан болсо деле, акценти менен болгон болсо, кыйынчылыкка туруп түшүнбөй калышыңыз мүмкүн да. Мен да ошондой болот, акценттерге түшүнбөй кыйналам. Ошондо жөн эле spell кылып берчи дейм да. Анан spell кылып берет. Бирок ошол ар бирибиздин акцентибиз ар кандай болгондуктан spell кылганда дагы түшүнбөй калышыбыз мүмкүн. Мисалы үчүн GYG деп койсо, эмнени түшүнөсүз, чынбы? Ошондуктан тамгалап берүүнүн, ошол сөздөрдү тамгалап берүүнүн дагы өзүнүн жолу бар. Мисалы үчүн биз башка жактан келген экинчи тил катары, англис тилин үйрөнүүчүлөр катары американецтер менен сүйлөшкөндө аларга кыйынчылык туудурат. Биздин сүйлөгөн, биздин акцентибиз. Ошондуктан алар көп учурда бизди тамгалап бер деп айтышат. Же болбосо, мисалы үчүн бизде баарыбыздын атыбыз окшош, мисалы үчүн Айзерек, Айчолпон, Бакыт, теги бул депчи. Бирок Америкада мындай аттар жок. Алар үчүн жаңы болгондуктан Бакыт же Айчолпон деп айтсаң, аларга түшүнүксүз болот да. Анан can you spell your name? Же spell кылып тамгалап берчи деп суранышат да. Анан ошол учурда тамгалап берсең дагы кээбирки тамгаларды туура эмес айтып коюп же болбосо айтылышы pronunciation деп коет, башкача болгондуктан аларга түшүнүксүз болушу мүмкүн. Ошондуктан алар тамгалап берүүнү аябай жашоосунда көп колдонушат жана да көп суранышат. Дагы бир мисалы үчүн сиз телефондон банк менен же болбосо иншуранс менен сүйлөшүп аткан болсоңуз, анда сразу сиздин биринчи атыңызды, анан фамилияңызды сурашат. Ошол моментте сиз жөн гана Айчолпон деп айта албайсыз. Аны бирден тамгалап беришиңиз керек, жана жөн гана тамгалабастан ошол тамганы мисал менен айтып беришиңиз керек. Ал эми эмнени айтып жатканымды азыр мен сизге экрандан көрсөтөм. Сөздөрдү тамгалоону көрсөткүм келип жатат. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай эле англис тилиндеги алфавит тамгалар A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Эми бул жерде мен башында айтып өткөндөй эле тамгалар, сөздөрдү тамгалаганды үйрөнөбүз. Мисалы үчүн Кыргызстан деп айтсаңыз, көп учурда адамдарга түшүнүксүз болот. Бирок жөн эле Кыргызстан деп айта бербестен, ошону түшүнгөндөй кылып айтып бериш үчүн сиз тамгалап беришиңиз керек. Жана жөн эле KY, G, Y, Z, S, T, A, N деп койсоңуз, түшүнүксүз болуп калышы мүмкүн. Себеби кээде угулушу бирдей болгон тамгалар бир аз кыйынчылык туудурушу мүмкүн да. Ошондуктан жакшыраак болуш үчүн биз биринчи бул жерде көрүп тургандай эле сөздөр менен тамгалайбыз. Ошондуктан сиз жаңы сөздөрдү жатташыңыз керек. Эмнеге? Себеби кандайдыр бир сөздү тамгалап берип жатканда ошол бир эле сөздү кайталай бербей, башка жаңы сөздөр менен да колдонгонго. Ошондуктан жаңы сөздөрдү үйрөнгөндү дагы унутпаңыз. Анда эмесе кеттик. Азыр Кыргызстан дегенди тамгалап айтып беребиз.
Мисалы үчүн айталы, сиз кыргызча түшүнбөйсүз, мен сизге кыргызстанды англисче түшүндүрүп айтып беришим керек, тамгалап беришим керек. Кантип? I'm from Kyrgyzstan and I'm going to spell it for you. K as a Kate, Y as a yellow, R as a river, G as a girl, Y as a yellow, Z as a zebra, S as a 7, T as a Tom, A as an apple, N as a Nancy. Ушинтип айтып беришиңиз керек. Анан кийинки бул менин атым. Менин атымды кантип тамгалап берем. Айчолпон, AICHOLPON десем көпчүлүк учурда туура эмес жазып коюшат. Ошондуктан A as in America, I as in India, C as in Charlie, H as in hot, O as in orange, L as in London, P as in Peter, O as in orange, N as in Norse деп айтып беришим керек. Андан кийин бул жакта толтура сиздер үчүн сөздөрдү коюп койгом. Сиздер дагы өзүңүздөрчө ошол мен сиздер көрсөткөндөй кылып тамгалап үйрөнүшүңүздөр керек, практика кылышыңыздар керек да. Анан бул жерге your name деген жерге сиз өзүңүздүн атыңызды жазып, кагазга жазып алыңыз же болбосо кааласаңыз комментарийге жазып, мен айткандай кылып сөздөр менен тамгалап беришиңиз керек да. Анан практика кылыш үчүн бул сөздөрдү өзүңүз үйдө отуруп алып, ар бир тамганы тамгалап практика кылыңыз, үйрөнүңүз. Avocado, America, English, computer, school, YouTube, Алтынбековна, country, university. Ушул сөздөрдүн бардыгын өзүңүзчө отуруп алып, практика кылып, жаңы сөздөр менен кантип айтылыш керек, жана дагы сөздөрдүн кантип жазылышы, жана дагы алфавитиңизди практика кылмакчысыз. Ошондуктан бул нерсени таштабай, аракет кылып, өзүңүзчө отуруп алып болсо дагы үйрөнөсүз деген ойдомун. Эгерде албетте сурооңуз болгон болсо же кандайдыр бир нерсеге түшүнбөй калган болсоңуз, сөзсүз ушул видеонун түйүнө комментарий жазыңыз. Албетте сөзсүз жооп берем, эгерде сурооңуз болсо. Жана дагы өзүңүздүн атыңызды спел кылып, тамгалап, комментарийге жазганды унутпаңыз.